Биз болсо улантабыз, ардактуу көрөрмандар. Биздин экинчи саатыбызга келген конокторубуз бар. Мына ушул конокторубуз менен анда эфир маегибизди уланталы. Бүгүн бизде студиябызда конокто болсо, обончу жана аткаруучу маданияты мыкты кызматкери Чыңгызбек Султанов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиздер. Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эл менен саламдашып алсаңыздар болот. Жалпы биздин көрөрмандар менен. Саламаттар, ардактуу, урматтуу Баткен УТРК каналынын көрүүчүлөрү. Жалпыңыздарга биздин Баткен райондук балдар музыкалык мектебинин жалпы жамааттын атынан, окуучуларыбыздын атынан салам жолдойбуз. Балдарды тарбиялап өстүрүп, аз да болсо кыргыз элине салым кошуп келатабыз. Баткен райондук балдар музыкалык мектебинде 14 жылдан бери ушул иштеп келатабыз балдар менен, окуучулар менен. Учурда ушул өзүмдүн атам Раматылык Зайырбек Султанов Баткен чөлкөмүнөн чыккан эң алгачкы обончулардын бири. Ошол атамдан сабак алып, анын жолун жолдоп дегендей, атанын уулу деген таризде ушул балдарыбызды, окуучуларыбызды тарбиялап келатабыз. Ушул 22 октябрь күнү дүйнөдөн кайтыш болду эле. Ошо атамдын жаткан жерлери жайы жаннаттан болсун. Балдардан неберелерин өрсүн делип, балдарыбыз менен тааныштырып кеткенсизби? Бул менин эң чоң уулум. Аты Айрет, Зайырбеков Айрет. Былтыры бүткөн болчу. Мен 5 жыл менде окуп, Кудай буйрса чоң атасынын жолун жолдоп, Кудай буйрса Ошко Ниязалы училищага окууга тапшырам деп аракеттенип, азыр дагы билимин улантып келатат. Тоғызынчы Б класс. Мен дагы уулум ошол Айдаралиевдин Нуртас деген окуучум болот. Учурда азыр аккордеондун адистигинде 3-класста окуйт. Ошол Нуртас, ошол жакшы. Бул 2-классынан келген бала. 2-класстан келип азырга чейин ошол 3-класста бизде аккордеон адистигинде окутат. Бизде аккордеон 5 жыл окушат өзү аккордеон адистигинде. Негизи баланын жөндөмүнө, шык жөндөмүнө карап, 2, 3, 4 класска чейин кабыл алабыз. Анда бул жогоруда алдыбызга алып келген атамдын китептери болот. Бири лирикалык темасында болсо, экинчиси Атамекен патриоттук темасында китептерин жазган болчу. 150дөн ашык обондуурлары бар. Баткен элине сиңген 4 гүл элеси деген суу сактагыч бар. Ошого арналган 4 гүл элеси деген чыгармасын баштап басат. Uçaktap gündün atlamabın, köl taray tarmalak çalın. Karaçı dostum tört güldü. Ulardın huktap çatlanın. Karaçı dostum tört güldü. Ulardın huktap çatlanır. Artırdı bolu bağıştar, ağılar çengil kayıktar. Basketbol oynayıp çatkansın. Tekiret oynap balıklar. Basketbol oynayıp çatkansın.
Sekiret tentek sekiret oynop balıklar. Yüzü aynı çarkıram, sürütüm ağa tartılar. Casadı kuşu köldü biz, köldü biz. Mangaydan terler tamçılar. Casadı kuşu köldü biz, köldü biz. Mangaydan terler tamçılar. Mangaydan terler tamçılar. Geldi azamatsız sonun çağırmak. Şunda ele hazır keyin baktap görsem bir kança obon çıkargan эле. Негизи жалпы болуп 150ден ашык болгондурлар бар. Азыр бул китепке Азыр бир 70ке жакын ырлар 70ке жакын ырлар кантан экен. Кудай буюрса алдагы келечекте дагы чыгарабыз деген. Китептерин, Өзү нота кылып жазып таштап кеткен, эми кудай буюрса Сиздер үй бүлөлүк ушундай чармачылыгыңыздан баштайсыздар. Сүрөтүңүздөрдү карап көрсөм, баягы фестивалдарга да кара сынактарга катышып жүрсүздөр, республикалык кароо сынактарынын жеңүүчүлөрдөн болобуз. Үй бүлөлүк кароо сынактарга ийгиликтүү катышып келгенбиз буга чейин. Жакшы. Анда Зарбек ага ушу балдарыңызга кезек берели, балдарыңыз дагы биздин эфирдин жүрүшүндө өздөрүнүн таланттарын бир ачып берсиңизби? Бизде негизи балдар Баткен райондук балдар музыкалык мектебинде балдарды алганда анышык жөндөмүнө карап бизде жалаң классикалык чыгармаларды, анан элдик кыргызча, орусча, ар кандай чет элдик ырлардан чыгармаларды ойношот да. Ошондуктан азыр булар негизинен чыгарма ойноп берсин, сиздер үчүн ырдабаса дагы өздөрүнө болгон аракеттерин көрсөтсүн. Азыр канча чыгарма үйрөнүп калдылар? Азыр ойноп кете берет. Ойноп кете берет. Учурунда азыр биз нота менен үйрөнүп, буга чейин көптөгөн чыгармаларды ар бир эмеде экзамен сынактарды тапшырып өткөрүп турабыз. Биринчи чейректе эле ушул 4-төн 5тен чыгарма ойношот да. Буга чейин бир жылдын ичинде 15-20 чыгарма. Кайсы чыгарманы ойнойсуз? Анда эмесе Заирбек Фариет, кайсы чыгармадан баштайбыз? Цыганский венгерка деген чыгарманы ойноп берсиң. жүк болсын деп. Жүк болсын деп анда эки чыгарманы ойноп беребиз, а? Айдар
Ай баракелди. Эң сонун ушул чыгармаңыз жакты. Апакем. Апакем деген чыгарма да? Апакем кайда мен кайда мына ушундай. Ардактуу көрөрмандар, сиздер түз эфирибизди көрүп жатасыздар. Биз ошо эфир саатыбызды калтырабыз. Негизинен азыр канча окуучуңуз бар? Учурда азыр менде 15 окуучу тарбияланып окуп жатат. Кудай буюрса 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи класска чейин окуучуларым бар. Кезеги менен ошол билим алышуда. Жыл башынан кабыл аласыздарбы? Сентябрдан баштап кабыл алып 9 ай ичинде окуп түшөт да. Программасы кандай? Программасы бизде эми негизинен чет элдик, орус эл композиторлор ошолордон баштап жалаң чыгармаларды үйрөнүшөт да нота аркылуу. Ошондо эң кичинеси канча жашта? Эң кичинеси 3-чү класста. 3-чү класс. Нуртас, сен чоң эле калдың болуш керек, э? Канчанчы класста окусуң? Азыр канчанчы классы? Жакшы. Келиңиз анда дагы ушул балдардын, таланттардын ачаларын өзүңүз дагы чыгарма даярдап берген болсоңуз, сизге дагы бирден кезек берели. Жакшы болот, анда эмесе бул дүйнөдө өзүңүз ушул жумуштан сырткары чыгармачылыкка кандай көңүл буруп атасыз дегендей азыр эми иш-чараларда көрүнбөй калдыңыз. Мектепте эле ушул балдарга сабак берип, бул илхам кээде келет экен да. Илхам келгенде бир тоо жайга чыкканда ошондо гана илхам келип тутуп калбасаң, чыгармачылыкта ошол изденүүлөр өтө мындай арбын кездешет да. Ошондуктан Кудай буюрса бизге жалаң эле патриоттук сезимдеги ырларды чыгарып калабыз анча-мынча. Çaçımdı tarasam da tarabasam, üzgügü karansam da karabasam, bir gana apam beni çalıp gitti, bir gana apam gibi tanıp gitti. Kimin çubuğunu bu aşkeri yaş olu kış gelimi, yaz gelimi, bir galapam beni süp durat, bir galapam mağa yiyip durat. Çöntügün çupasında, kalınında, tağlarım karanlıkta, canımda bir gana apamcığım atlap gitti. Kıyındık başka bir taştan kimin çubuğunu bu aşk elimi, yaş olu kış gelimi, yaz gelimi, bir galapam beni süp durat, bir galapam mağa yiyip durat. Kıyalım çakşısında, camında, kıyal batsi bakan balamında. Apakin çalgız adam, çalgız adam, apakin çındaktı ayağında. Aşk elimi, yaş olu kış gelimi, yaz gelimi, bir galapam beni süp durat, bir galapam mağa yiyip
жашоого кыш келеби, жаз келеби, бир галапан мени сүйүп турат, бир галапан мага ийип турат, бир галапан мага ийип турат. Баракелди азаматсыз, чоң рахмат. Сөз түрдө баягы энеси бар адам эч качан картайбайт дейт. Албетте ушул бизди көрүп аткан жалпы энелерибизге, апаларыбызга жагымдуу ырдестек болду. Расылык айтабыз. Анда биз эми дагы ушул өзүңүздүн уулдарыңызга дагы кезектерди берели. Алар дагы буюрса көп эми чыгарма баягы ойноп билип жүрөт дейсиз. Дагы кезек берели. Балдардын талантын бир ачып эфирдин аякташында дагы каптыр. Турецкий рондо деген чыгарманы кайрасың. Бул чыгармалар негизи сиз үйрөтөсүзбү ошондо? Ооба, албетте ушу нота менен китеп аркылуу композиторлордун чыгармаларын үйрөнүшөт. Жакшы, анда кеттик. Баракелди, азаматсыз. Сиңизга айтсаңыз, ушул 15 жылын жүзөп калды дедиңиз иштегениңизге. Анан алдыңкы сизден бүтүп кеткен окуучуларыңыз азыр кайсы жакта ушул чыгармачылык менен жүрөбү? Азыркы учурда ушул менин бир окуучум бар, Шукуров Азизбек деп. Учурунда азыр Ошто окуп атат, Ниязал училищесинде 3-класс, 3-курс болуп калган. Аккордеон жагында эл жүзүндө таанымал болуп жүрөт, ырдап да жүрөт. Телеканалдарга маек берип жүрөт. Ал тааныйбыз. Нуртас, эмне маанай жок? Уйкудан араң турдуңбу? Маанай жакшы. Маанай жакшы. Сабакка кайсы учурда барасың? Түштөн ошо алып түшкө чейин окуйт экенсиң да, бүгүн эртең туруп алдың болуш керек, Кел бизге бир чыгарма ойноп бер. Кайсы чыгарманы ойноп бересиң? Айлы түн. Жакшы болот. Баракелди. Ушул музыканын эми ырын текстин жатып алсаң сонун жарашат сага. Албетте. Сөздөрдө. Булардын эми жаш өзгөчөлүгүнө карап, үнүнүн тембирине карап ырлар бөлүнөт да. Ошо карап Кудай бурса, ырларын да кошо үйрөнөбүз, Аккордеон
Кандай болот? Агарден жагы өздөрү сатып алабы же болбосо мектептен? Албетте ата-энелер кызыгуусуна карап баланын 1-2 класстагы өзү шык жөндөмү билинип калат да. Ата-энелерге сунуштайбыз. Аккордеон болсо да үйдө даярдан. Сабактан сырткары үйгө барганда дагы үйрөнүп кетет деген таризде. Азыр ушул Нуртас баламдын атасы кызыгуусун көрүп, ошол жаңы аккордеон алып берген да. Студиябызга да эришип келген атасы болуш керек менимче. Эфирден сырткары албетте ушинтип аталарыбыз, апаларыбыз колдоп көрсөтүп турса, сөзсүз түрдө баланын талантына талант кошулат дегенде, жол ачылат дегендей. Рахмат сиздерге. Анда дагы бир чыгарма менен эми эфирибизди жыйынтайлы чыңдыга. Убакыт деген ушундай экен, мындай жакшы адамдар менен отурсаң убакыттын кандай өткөнүн билбей калат экен. Бизге дагы берилген убакыт азайып баратат, ошондуктан соңку чыгарма кылалы. Анда эмесе мен жалпы көрөрмандарга ушул Майрамбек Осмоновдун Сезим деген чыгармасы менен жыйынтыктасам. Чоң рахмат, азаматсыз. Албетте сагынычтар бар болсо, сөзсүз азыркыдан ким сагынган болсо, телефон чалып коюңуз, кабарын алып коюңуз, ден соолугун сурап коюңуз. Сиздерге чоң рахмат. Зайырбек ага ушинтип убактыңыздарды бөлүп, ошол атаңыздын жана ошондой эле балдарыңыздын ошол чыгармачылыгы менен биздин жалпы көрөрмандарга аз болсо дагы маек салып кеттиңиз. Кудай буйрса өзүңүз айткандай эле жакында дагы китептерин чыгарабыз дедиңиз. Калган ушул китептерин эми албетте сиз аракет кылып чыгарып, анан ошол чыгарган күнү кубанычты тең ушул студияда куттуу, таң эрте жалпы журтубузга ушинтип жаңы китеп чыкты эле деп сүйүнчүлөп кабарыбызды элге жеткирели. Эркин микрофон жалпы ошол биздин көрөрмандарга. Жалпы алай калкка ошол сиздердин эң биринчиден жетекчилигиңиздерге Сабыр Абдулмунов агабызга
Дайыма сіздерге чыгармачылык ийгиликтүү ийгиликтер каалайбыз. Дайыма элдин маанайын көтөрүп, чыгармачыл инсандар менен, чыгаанаттуу баштуу инсандар менен ушинтип маек кылып, элдин көңүлүнүн маанайын көтөрүп жүрө бериңиздер. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин да программадан пайдаланып, шыгы бар өнөрпоз жаш таланттар болсо, биздин Баткен райондук балдар музыкалык мектебине келип, билим алып, тарбия алып, аккордеон үйрөнүп, комуз үйрөнүп, фортепиано ойноп, бүт аспаптарды ойноп, үйрөнүп, тарбия алып окуса болот. Биздин эшик дайыма ачык. Жалпы жұртқа салам бізден. Чоң рахмат. Арет, Нұртас, досторго, көрөрмандарга кыскача коштошпосок болот, Мен анда өзүм үй бүлөмө, эжекейлер мектептеги эжекейлериме, өзүм классыма салым жолдойм. Нұртас? Өзүм үй бүлөмө, эжекейиме, класстастарыма салам. Ардактуу көрөрмандар, жакшы өмүр жакшы ойлордон турат дейт. Ансыгарындай албетте ар бир өмүрүбүздү бир жакшы ойлор менен, жакшы ниеттер менен ишке ашыралы. Бүгүнкү эфирибиз дагы ушинтип сапарын карытты. Ар бир биз менен бирге болгон көрөрмандарыбызга терең ыраазычылык айтабыз. Сиздер түз эфирде УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүн көрдүңүздөр. Бул биздин берүүбүздү биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларынан дагы көрүп алсаңыздар болот. Эң башкысы УТРК Баткен деп YouTube'га катталсаңыздар, ошол жерден толугураак чыгарылышты көрүп аласыздар. Бүгүнкү кызматта дагы бир татуу жөн Расул Акматов болду, оператор Абдулhamid Абдуманап уулу болду, жана ошондой эле режиссерлук пультта Айбек Орозбай уулу болду. Сиздер менен кийинки эфирде көрүшкөнчө деп коштошуп калам. Албетте коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар. Мына ошол жолугушуу күндөрдө сиздер менен жолукканга чейин аман болуңуздар.